Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Менин атым Бакыт. Ошол Адилеттүү жарандар каналынын негиздүүчүлөрүнүн бири болом. Кече менен бир окуя болду. Кече мен дүкөндөн бир буюм алып үйдөгүлөргө берип берсем, ал туура эмес буюм алып алыпмын да менчи. Туура эмес буюм алып алып, үйдөгүлөрдү барып алмаштырып алгыла. Алмаштырып мындай нерсе жок болсо, керектүү нерсе жок болсо, акчасын кайтарып алгыла десем, барыптыр. Жок, биз акчасын кайтара албайбыз, биз кайра албайбыз, бизде проданные товары возврату и обмену не подлежат деп айтыптыр да. Азыр биз көп жерде көрөбүз ушундай нерселерди. Унчукпай эле кетип калабыз. Эмнеге? Себеби биз өзүбүздүн укугубузду билбейбиз. Ошол үчүн бүгүн Бакыт Борошов деген юристтен бир аз консультация алып койсок. Бакыт. Мен кече бир окуя болду да мененчи. Мен бир магазинден бир буюм алдым. Бир буюм алдым, өзүмдүн эле эски тааныштарым. Алып, бирок башка буюм алып алыптым да. Үйдөгүлөрдү жөнөтсөм, алмаштырайлы десе, андай буюм жок экен. Анда акчасын кайтарып бергиле десе, бизди кайтара албайт, проданные вещи обратно не принимаются, акчаны бере албайбыз. Ордуга ушул сом, канча сомдук китеп болсо, ошондой алып алыңыз сизге, обмен кылып алыңыз дейт да. Биздин Кыргызстан закону не дейт? Сатылган буюм кайра алынбайбы сатуучулардан? Бул биринчиден бактыга кандай буюм сатып алынганга байланыштуу. Эгерде мына бытовой деп коебуз да, бул стиральный машина болобу, микроволновая печь болобу, холодильник болобу, эгерде ошого мүлктөр боло турган болсо, алар бир гана оңдолуп берилет. Эгерде бул продукт питания болсо, кийим болсо, анда ал учурда сатып алуучу 3 нерсеге укуктуу болот. Ал буюмду кайра тапшырып, акчасын алганга укуктуу болот. Ошол буюмду башка буюмга алмаштырганга укуктуу болот. Ошол баадагы. Үчүнчүсү, ошол буюмдун мындай айтканда сапаты дал келе турган буюмга алмаштырганга укугу ээ болот. Бирок кайсы учурда эгерде сиз сатып алган буюм кандайдыр бир мамлекеттик госстандарт коебуз да, госстандарттын мамлекеттик стандарттын талаптарына жооп бербесе, мындай айтканда сапаты жаман болсо. Ошол. Түшүнүктүү. Мисалы, мен кече мындай көрүп эле учурашып жүргөн адамдардан алган үчүн тиги чек алып алыпмын же башка алып алыпмын да. Ошондо мисалы мен кайтарып бере аламбы сатуучуга? Эгерде чек алынбаса, анда бул нерсени далилдөө өтө кыйын болот. 99/1 сиз далилдеп бере албайсыз. Ошол себептен биз ар дайым бир нерсе сатып алганда сөзсүз түрдө ошонун чегин талап кылыш керекпиз. Чек талап кылганда биз биринчиден билебиз, ошол сатуучу бизге саткан буюмдан мамлекетке салык төлөп атат. Экинчиден, эгерде кандайдыр биздин укуктар чектеле турган болсо, мисалы бир тушонка алдык, же сүт алдык, же дагы бир продукт питания алдык деп коелук да, ал сапатсыз чыгып калса, биз ошол чек менен өзүбүздүн укугубузду коргоп, ошол мындай айтканда буюмду алмаштырганга укка ээ болобуз. Ошондуктан ар дайым не албасак да, биз ар дайым чек талап кылыш керекпиз. Чек талап кылыш керекпиз. Негизи мисалы ошол кече Цумда болгон иш да, бул магазин. Көп эле дүкөндөрдө, көп эле бутиктерде жазылып турат да, проданный товар возврату и обмену не подлежит депчи. Кийим, кече, китеп дейли, үйлөрүн издейли, кошка ландри. Ошо негизи мыйзамдуу ошол? Жок. Ошондой Бул илип алат аны. Таптакыр мыйзамсыз. Ал антип жазып койгон учурда дагы алага укуктуу эмес. Ал калайбы, калабайбы, эгерде аны саткан буюму
начар жеп ала турган болсо, сапатка жооп бербей турган болсо, анда ал кайтарып алганга милдеттүү болот. Ал эми жөн эле жазып койгондо мусор таштап алгыла, сатып алынган буюм кайтарылбайт, же биякта злая собака деген эле сөз да. Ал жөн эле жазып койгон. Түшүнүктүү. Ошондой биз жарандар өзүнүн юридикалык биз грамотность, сабатсыздык деп койсо болоттур. Болгондуктан ошол өздөрүнүн жанагы Укуктарын коргой албайт. да, укуктарын коргой албайт деп турбайбы? Ооба, эми баш көрүп атабыз да, мамлекет күчтүү өнүккөн болуш үчүн аны эч кандай табигый ресурсу, анын жеринин чоң аздыгы эч жардам бербейт да. Мамлекет күчтүү болсун, ар дайым анын эли сабаттуу, билимдүү болуш керек да. Практика көрсөтөт да. Кичинекей мамлекеттер бар. Сингапурга окшогон, Южный Корея, Финляндия, Япония. Бул мамлекеттердин эч кандай мындай жери кичинекей, табигый ресурстар таптакыр жок. Бирок эң өнүккөн мамлекеттердин катарына кирет. Неге? Анткени алардын эң башкы ала турган нерсеси бул калкы билимдүү да. Ошол себептен бизде бул чоң проблема да. Биздин калкыбыздын көбү сабатсыз, тем более юридикалык сабатсыз. Ошондуктан өзүнүн укугун коргой албай, мындай айтканда, лох болуп жүрө берет да. Акчасын берип коюп, ала албай коюпчу. Түшүнүктүү. Рахмат чоң.